Assalamu alaikum урматтуу мусулман bir тугандар. Мына биз азыр Мадинадагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мечитиндебиз. Бул жактын эрежелеринен айта кетейин. Сиз эрежелерин билдиңизби, бул жактын эрежелерин? Билбедиңиз, а? Жок, билбедиңиз. Анда мен сизге айтып кетейин. Ондай жайнамаздар да, мына жайнамаздар да, ичкерде дагы жайнамаздар бар да, мындайчы. Көрдүңүз го сиз, окчу. Мисалы, нерге сумкасын коюп кетиши мүмкүн, же тапочкасын коюп кетиши мүмкүн да, мына ол жергечи да болсо. Демек мен азы келем, бул жер занят, мен бирок бөлөк отурганга болбойт деген белги да. Же жайнамазын бүктөп коюп коюшу мүмкүн нергечи. Аны ал кайра мен келем, занят кылбам. Себеп деген ал жерге сиз отуруп алсаңыз башка жай калбай калат да, бердин бардыгына отуруп алат да. Ошол сыяктуу. Экинчи бир эрежеси бул жерде неме? Жаназада намаз убактысы, парз намаз бүтөт го. Парз намаз бүткөндөн кийин бир 2 мүнөт күтө турсаңыз, мерт 2 мүнөт күтө турсаңыз неме болот? Жаназага деп айтылынат өзү. Бая айтты го. Жаназа бар деп айтып коет алдын ала. 2 мүнөт күтө турсаңыз, анан зикирлер тартыпчы. Анан жаназаны окуп, анан сүннөттерин окусаңыз боло берет бул жерде. Экинчиси. Анан үчүнчүсү бул Хамбали мазхабында жаназа намазына бир эле жака салам берсе, жаназа бүткөн болуп эсептелинет да. Биз өзүбүз билип, 2 жака салам берип коюшубуз керек. Алар бир эле жака салам берет дагы, иши бар, иши кылып кете берет. Ал бирок биз бир жака салам берип коюшубуз керек. Экинчи жака. Бияк Хамбали мазхабы боюнча да. Биз 2 жака өзүбүз билип, экинчи жака салам берип кое беришибиз керек да. Анан үчүнчүсү, мына ортасында суу, майда сууларды вентилятор менен чачыратып берип атат. Мына сырттагы адамдарга азыркы учурда көрүп атасыз. Мына канчалык көлөкө болсо дагы күн ысык нерчи. Мына көлөкө болгон менен бери ысык да, кадимгидей эле. Ана ошолор дагы адамдарга ысык болбоштугу үчүн неме кылып койгон, мына майда суу чачыратып, вентилятор менен дайыма мына чачыратып турат. Мына ол жердеги адамдар салкындап туруштугу үчүнчү. Анан түгүндөгү адамдарды бул суу кылып былжыратып жүрбөйт. Бул түшөр менен эле сизге мындай билинер билинбесе эле суу болуп, абага деле парит этип кетет, мына буу болупчу. Ошол мына кызык, Меккенин кызыктары. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын немеси, мына бул жака кирип салам беребиз. Бул жака кирип. Кирсек боло берет азыр деле. Пайгамбарыбызга салам бергенде бул жактан кирип салам бере беребиз. Тура. Мурда азыр чектөөлөрдү алып койду. Мурда нарактын менен барып, айланып келип, анан ошол жерде туруп, ушундай очередь болчу эле. Алиги ковид дегендер бар эле го, билесизби? Ошол маалда ушундай болчу эле да. Азыр андай чектөөлөрдү алып салды. Намаз убактысы бүтөр менен 5 убак болсо 5 убак кирип салам айтсаңыз боло берет. Мурда атайын таваккалина деген приложение болот эле. Ошону көрсөтүшүңүз керек болот эле, документ көрсөтүшүп, анан кийин алар уруксат берсе, анан кирет элеңиз да. Азыр андай эмес. Түз эле кирип кете бересиз. Басып жүрүң. Ооба. Кире бересиз. Ооба. Мурда мына ол жерде турат элек, катар болчу. Ооба, эмнеде полициялар турат эле дагы. Полициядан астын ол жакта регистрацияны өтөт элеңиз да. Регистрацияны өтүп, сизде таваккалин деген приложение болуп, ушул жака киргенге уруксатыңыз бар болсо кирет элеңиз. Уруксатыңыз жок болсо кирбей кетет элеңиз, кайра аркаңызга айтып. Азыр мына эч кандай тоскоолдук жок. Алла разы болсун. Ооба. Ооба. Азыр андай тоскоолдук жок. Азыр кирип кете бересиз. Орозо эместер, жөн эле өзүн чайкап. Бул жөн эле өзүн чайкагандар. Эч ким ичкен деле жок. Жөн өзүн чайкап. Кайра өзү карылар болушу мүмкүн. Ооба. Мына биз эмес. Жок.
Bular başkalar. Ay yıldızlar köp da. Çok ayak falan. Çereşkede geçer. Herhalde şunu kurban arkasında koymuş. Mana. Az biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salam aytqаны kirip ketibiz. Nah, Çok uzun mutlu var. Dara paket kolay var. Peygamberimizin üyü. Nasıl? Ne yaşlı. Yaşlı. Ova. Salam ver. Nereden çıkıp gider? O ana çıkıp ketdi. Adamlar çıkıp ketdi. O şaktan çıkıp ketebиz. Hadislerde gelet de kıyamet kayım bolup Yacuc Macuc çıkan uçurda dağı mına uşul jerde acılık emeleri, amalları bolot deydi. Çok Mekke Medine'ye gire albaydı da. Dajjal gelip bir atı esimen çıkıp durat, bir kurma baktın aldına gelip oşul jerde armiyası toktойт экен. Armiyası toktop anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in meçhitini görüp, appak meçhitini görüp, azına kadar appak bolup turат ko meçhitте. Ak meçhitini görüp, mına uşul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in, Peygamber'din Muhammed aleyhisselam'dın meçhiti dep uşağa gire alбай karap turup kалат экен да. Sebebi bul yer haram yerler da. Anan bunun teritoriyasında perişteler turat eкен. Perişteler turup bul жерге эч кандай якындай оорулар бар го. Оору дагы кирбейт экен бугачы, чума оорусу. Харамдын чегарасыначы. Анан Анан Дажжал дагы кире албайт экен бул жерге. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ушул жерге келгенде, биринчи болуп келгенде ушул жер Ясрип деп аталган да. Ясрип деген сөз бир нерсени ураган, бир нерсе кулап кеткен, өлүп бараткан деген сыяктуу маанилерди билдирет экен да, Ясрип дегенчи. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде оору дагы көп болгон да, адамдар мындай ооруй берген. Өтө эле мындай жугуштуу оорулар көп болгон экен бул жердечи. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгенден кийин анан Ясрипти атын өзгөртүп Мадина деп, анан
Бул жердеги болуп аткан ооруларды Алла Тааладан дуа кылып сураган экен. Аллахым ушул ооруларды башка бир жерге алып барып, ошол жакта болсун, бул жерден чыгып кетсин депчи. Анан бул жердеги оорулардын бардыгы башка бир аты эсимден чыгып турат, ошол жерге барып, бүгүнкү күндө деле ошол жерде оорулар көп экен да. Адамдар жашайт экен, бирок оорулар көп экен ал жердечи. Ошол жерде экен оорулардын бардыгы. Бул жердеги оорулардын бардыгы чыгып кеткен экен Мадинаданчы. Ошондон кийин бул жерге чума оорусу жана башка оорулар кирбейт экен да. Алланын кудурети. Düşünmedim ne de olsa. Sözün yarımına da olup kaldı. Berdi namaz kıldı. Oğa bir namaz kıldı. Kadınki değil namaz okuladı da. Bir de kanser günü dün işlep duradı da. O hazır. Ne çeşit takılıp çıkanlar. Peygamberimizin orada minbarda görtasın. Oşo Peygamber sallam minbarı. Oşo Peygamber sallam minbarı menen onu olacakta az жаткан жери бар да. Ошол жердин ортосу рауда деп аталат. Ошол жерде ким намаз окуса дейт. Дейиште намаз окугандай болду дейт да. Рауда деген ошол. Minbar. O nerede? Жаткан жерин O жазып чыкты. Ошол жер жаз. Peygamber sallam жаткан жер дуал биринчи чекеси. Az birinci eşik kelgende al жер эч нерсе эмес, бир мындай тегерек болот ошол жерде. Үстүнө окусаңыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem деп жазылып калган. Ошол жерге жеткениңизде Assalamu aleyke ya Rasulullah деп кетсеңиз болот да. Кийинкиси эки кадам таштап туруп Assalamu aleyke ya Abu Bakr деп. Андан кийин Assalamu aleyke ya Umar деп өтүп кетесиз да. Ya tırılış mı etti de. Bir bayakı emeğe oturganda pandemiya учурунда бул жерлер бош эле болгон да. Мына бул жерден 5-6 өтүп, кирип салам айтып чыгып кетет экен. Ушундай очередь болгон да. Азыр ачык болгонуна байланыштуу мындай толук тизим болуп атат. Мына биринчи эшик турат го, ал биринчи эшик жөн эле эшик. Оны эшик көрсөтсүң. Ал биринчи эшик жөн эле эшик. Rasulullah деп турат. Онда. Ошол эшик. Ошол эшик Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жаткан жери. Кабырын түшү да. Bahsil qor amal iska sama. Dewa qabri nabi nabi ismu wakada. Wala ina kufasina.
Assalamu alaikum ya Rasulullah. Selam. Екі қадам таштағаннан кейін Абу Бакырдың емесі келеді, қабыры келеді. Ассаламу алейкум я Абу Бакр. Ассаламу алейкум я Умар. Болды şu. Қалған eşikler жөнлі eşikler. Мына eşik жөнлі eşik. Мына ушинтип Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға салам айтып мына ушундай тәрізде болады. Бақи көрістен үмі тұшта. Біз шыққан тарапта. Бақи көрістен ұсыл жақта. Мұнакай туғандары, мұна ұшында тәрізде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға салам айтып шығылады.